Улуу ата мекендик согуш жылдарынан кийин кайра калыбына келтирүү мезгилинде элдин социалдык турмушун жакшыртууга салым кошуп, тармакты чейрек кылымдай жетектеп, далай алгылыктуу иштерди жасаган Батыш Салиева быйыл көзү тирүү болгондо 100 жашка чыкмак. Ал министр болуп турганда социалдык жактан муктаж болгон жарандарга 10го жакын жаңы имараттарды салып ишке киргизген. Батыш Салиева 25 жыл ошол социалдык тармакта министрликти жетектеп келген. Ошондо 7 чоң мекемелер курулган. Анын бири ошол биздин протездик ошо ортопедиялык буюмдарды жасоо мекемеси болуп эсептелет. Бул эми башталган учурда баягы согуштан кийинки оор учурларда башталган. Азыр бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу болуп эсептелет. Батыш Салиева 2 жолу СССРдин жогорку советинин депутаты, 6 жолу Кыргыз СССРинин депутаты болуп шайланган. Ал өзү насаатын айтып үйрөткөн шакирттери азыркыга чейин тармакта дасыккан адистердин катарын толуктап эмгектенүүдө. Ошол 83-жылы бердеги мурдак иштеп кеткен директор Алексей Николаевич Коржов деген киши болгон экен. Ал киши да өтүп кетти. Азыркы убакта анан бул кыргыздардан биринчи келген протезисткен депчи. Анан мен сени деген министрге алып барам деп ошондо Батыш Салиевага барганбыз. Анан биринчи кабыл анда биз жаш кезекпиз, бала кезек экен. Анан ушундай жакшы кабыл алган. Ай сен кантип барып калдың Питерге, Ленинградка да убакта эмчен. Кантип бүтүп келдиң? Ушундай бул кадрларды колдош керек, биз тараптан эмне жардам болсо беребиз депчи. Посвящается Батыш Салиевой в честь ее 100-летия. Батыш Салиева убагында саламаттык сактоо жана социалдык камсыздоо комиссиясын жетектеген. Орто Азия профсоюздар кыймылынын ардагерлер кеңешинин ардактуу мүчөсү болгон. Салиева Кызыл Туу эмгек ордени менен 2 жолу жана СССРдин башка көптөгөн медалдары менен сыйланган. Батыш Салиеванын эң бир эч кимге окшобогон мүнөзү бар эле. Ал башкаларга эмес, өзүнө талапты катуу койчу. Мен ушуну жасаш керек деп, аны бүтүрмөйүнчө жаны тынч эмес. Өзү ар бир кыйналган адамга жеке жолугуп жардам берип келген. Социалдык камсыздоо тармагындагы карылар үйү, жетим балдар үйү, майыптарды колдоо борборлорунун курулушуна Батыш Салиеванын эмгеги зор. Өлкө эгемендик алгандан бери тилекке каршы алгачкы жолу социалдык тармактагы ишмерлердин жасаган эмгектери эскерилүүдө. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.